Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге 10 күндүк англис тили курсу тууралуу айтмакчымын. Бүгүн сиздер 10 күндүк англис тили курсум. Мен буга чейин вообще мындай бааны койбогон болсом керек. Болгону 400 сомго сатып алсаңыздар болот. Ооба, болгону 400 сомго сатып аласыздар. Андыктан бул курска жазылып калыңыздар. 10 күндүн ичинде сиздер эмнелерди үйрөнө аласыздар, ушул тууралуу айтып берем. Кимде ким англис тилин нолдон баштап үйрөнгүсү келгендер үчүн. Бул курста биринчи биз тамгалардан баштайбыз. Биринчи күнү биз англис тилинде таанышабыз. Англис тилинде кантип өзүн тааныштырса болот, документ кантип толтурабыз жана англис тилиндеги тамгалар тууралуу кайсы тамга кайсы жерде окуйт, эң главныйларын түшүндүрүп беремин. Мисалы үчүн с тамгасы сөздүн башында келсе к болуп окулат, а сөздүн аягында келсе көбүнчө с болуп окулат да. Кайсы учурларда ошол сыяктуу моменттер менен түшүндүрүп беремин. Плюс андан сырткары бул жакта дагы көп маалыматтар кетет. Андан сырткары экинчи сабакта болсо сиздер англис тилинде нолдон баштап миллиардка чейин санаганды үйрөнөсүздөр. Үчүнчүсү англис тилинде саатты айтканды үйрөнөсүздөр. Төртүнчүсү артиклдарды үйрөнөсүздөр. Анткени биз англис тилинде туура сүйлөшүүбүз үчүн артиклдар бизге керек, абдан керек. Прям оңой мен үйрөтөм. Өзү негизи аябай оңой да, бул нерсени билген адам англис тилинде оңой сүйлөй алат. Андан кийин эки сабакта болсо жардамчы этиш to be тууралуу өтөбүз. Анткени to be эң көп колдонулган жардамчы этиш жана оңой жол менен кантип эки сөздү бириктирип англис тилинде туура сүйлөсө болот. Сүйлөмдүн структурасын үйрөтөмүн. Кантип англис тилинде туура сүйлөмдөрдү түзсө болот, ошол тууралуу үйрөтөм. Андан кийин болсо мен сиздерге дагы 3 жак бар. 3 жак деген бул жерде present simple, past simple, future simple. Мына ушул үйрөтөмүн жана андан сырткары сиздерге плюс бунусунда бонус катары мен сиздерге present continuous tense, the past continuous tense, the future continuous tense жана башка да плюс мен сиздерге бир-эки темалар бар. Ошолорду кошомун. И грамматиканы дагы бир аз кошом. И плюс практика кылабыз биз. Сиздер менен англис тилинде сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Эгер сиздер мына ушул 6 чакты үйрөтөм деп атам. The present simple, the past simple, the future simple, the present continuous tense, the past continuous tense, the future continuous tense. Мына ушул 6 чакты үйрөнгөн адам англис тилинде өзүнүн ой пикирин кеңинен жеткире алат. Ишенесиздер, кеңинен жеткире алат. Плюс сиз минимум 100 же хотя бы 300 сөз билсеңиз, 100 же 300 да, эми 100 сөздөн 300 сөзгө чейин билген адам англис тилинде өзүнүн оюн бирөөгө жеткире алат. Көпчүлүгү эле билет, бирок жеткире албайт. Эмнеге? Анткени англис тилинде кантип туура сүйлөөнү билбейт, кантип англис тилинде туура сүйлөм түзгөндү билбейт. Ошолорду прям сырлары бар, ошолор менен бөлүшөмүн сиздер менен кыска убакыттын ичинде, бирок сонун результат алып чыгасыздар. Бул курсту сиздер болгону 400 сомго сатып алсаңыздар болот. Андыктан баарыңыздарды күтөмүн. Телефон номери экранда болот. Акция только 1 күн. Баарыңыздарды чакырып каламын. Көрүшкөнчө.